Саламатсыздарбы достор, кандайсыздар? Бүгүн сөз калтырган тема адаттагыдай эле телефондогу болгон программалар жөнүндө кеп болмокчу. Көңүлүңүздөрдү буруп, баам салып отурабыз. Менин аты жөнүм Талайбек кызы Тунугай. Анда биз баштадык. Эң эле алгач биздин бүгүнкү темабыз жөнүндө айта кетсем, телефонго социалдык тармактардан келген документтерди, документтердин ичиндеги тапшырмаларды кантип аткаруу жөнүндө сөз кылабыз. Анда баштадык. Эң эле алгач телефонубуздагы Play Market бөлүмүнө киребиз. Документ деп жазсак, өзүңүздүн телефонуңузга ыңгайлаштырылган программалар чыгат. Каалаган программаны көчүрүп аласыздар жана кээ бир телефондордо өзүндө бар болушу мүмкүн. Өзүңүздөр көрүп тургандай VPS Office деген бул телефондун өзүндө бар, андыктан мен көчүрбөсөм деле болот. Андан кийинки жумушка өтөлү. Сизге келген документти кантип ачасыз? Ошол программаны сиз жүктөдүңүз. Андан соң көңүл буруңуз, урматтуу кесиптешим. Мага мисалы WhatsApp'тан келген документ. Ага көз жүгүртөлү. Бул тапшырмаларды аткарууда сөзсүз түрдө сиздердин аккаунтуңуздар болушу зарыл, болушу керек сөзсүз түрдө. Эгерде аккаунтуңуздар жок болсо, аккаунт тезинен ачтырып, паролун эстеп калсаңыздар өтө жакшы болот. Эми сиздерге келген тапшырманын ичинде астында сөз бар. Көк менен басылган жазуу бар. Ошол жазууну бир жолу басабыз. Андан соң киргенден кийин, эгерде кааласаңыздар, аккаунтуңуздарды алмаштырсаңыздар деле болот. Менде 3-4 аккаунт болгондуктан, эгерде алмаштырсам болот, алмаштырбай койсом деле болот. Андыктан өзүңүздөрдүн мүмкүнчүлүгүңүздөргө карайсыздар. Андан соң фамилия, имя, отчество деген жерге өзүбүздүн атыбызды, фамилиябызды жазабыз. Талайбек кызы Тунугай, кайсы облус экендигин жазабыз. Андан соң телефон номериңиздерди сөзсүз түрдө 996 деп баштап жазабыз. Андан кийин бизге берилген тапшырмалар болот. Ошол тапшырмалардын туура жоопторун тоголокчонун ичине белгилесек болот. Андан соң баардык тапшырмаларды аткарып бүткөн соң, урматтуу кесиптешим, эң астында отправить очистить форму деген бар. Эгерде сиздер толугу менен бүткөн болсоңуздар, отправить деп жазсаңыздар болот. Демек, сизге берилген тапшырманы сиз аткардыңыз жана ошол жөнөткөн адамга жөнөттүңүз, сиздин тапшырмаңыз кабыл алынды деп чыгат. Бүгүнгө ушундай программа менен иштөө болду. Андан кийинки сабакка дагы сиздердин суранычыңыздар менен, сиздердин өтүнүчүңүздөр менен аткарганга аракет кылабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калыңыздар.